кээ бирде зөөкүрлүгүңөн, кээ бирде текеберлигиңен, кээ бардалыкка көп баягы көзүңдүн асты май басып калгандыгынан, кээ бирде ошол кол алдыңда иштеп аткан адам мындай сага бир никто сезилип калат да. Мына ошол мезгилде адамдар бир мындай кыйкым издеп эле жумурткадан кыр издеп, эптеп жумуштун акчасын бербей коюштун үстүнө жүрүшөт. Анан мисалы издеп келип турган монтка бир нерсени мындай тийгизип келип тык тийип калса эле болду. Көрдүңбү? Давай муну suuruyum да өзүңдүн счетуңан жаса дейт. Мына ошондой кылды бүттү уже. Не болду? Ал адам бирөөнүн акысына кирди. Демек, кыямат күнү Алланын алдында ошол акы үчүн жооп берет. Биздин исламыбызда, шариятыбызда бир адам менен договор кылгандан кийин ошол договорду аткарып, ошонун акчасын тууралап бериш важип болот. Милдет болот. Андан ошол жумушчунун, мисалы жумушчу дагы качан бирөөдөн жумуш алса, ошол бир нече срокту кое турган болсо, ошол убакытка чейин бүтүрүп бериши зарыл. Бирок бир нерсени эстеп коюш керек. Ошол убакытка бүтүрбөй калса, анын акчасын кемитиш керекпи же кемитпеш керекпи десе, айталы субханалла жок. Ошол срокту бүтүрө албай калды, айтып өткөн, үзүрүн айтып өткөн, мен убактым ушундай болду, бүтүрүп берем десе, машалла, мынекен ошону күтөт экенбиз. Эгерде ошолго чейин болду эми бүтүрө албай десе, канча иш кылса, ошол жерин акчасын берип, бияк жагын эмне кылышыбыз керек экен? Алып калат экенбиз. Ошондо адилеттүүлүк кылышыбыз керек экен. Эгерде бир жумушту силердин үстүңөрдө иштеп, бирок анын акчасын бербей кое турган болсок, мынекен эми Аллах ушундай зат экен. Мисалы бир адамдан бир нерсени алып алган, зулумчулук кылган болсоң, негизи залымдык көрмөйүн өлбөйт экен. Бирөөнүн жаман дубасына калдың, мисалы эми алды эле байкуш үй бүлөсүн багайын деп жанталашып ысык суукта оокат кылып жүрөт. Эми ошонун ушунча эмгегинен кийин, анан кийин сен бербей койгон болсоң, ал жабыркануучу болуп эсептелет. Жабыр тартуучу, мазлум, зулум чеккен. Эми зулум чеккендин дубасы, пардасы жок Алланын алдына барат. Кабыл болот. Бияган болбосоң, Аллах сага ошол башка жагынан ошол нерсени чыгарып, дүнүйөңөн чыгарышы мүмкүн, үй бүлөңөн, бала бакыраңан чыгарышы мүмкүн. Же болбосо мал мүлктүң деп коеюн. Бир жерден акыр түйү, Аллах да ошол нерсени чыгарып коет. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар,